аракет аркылуу каармандардын кулк мүнөзү, ой сезими, маанайы түшүндүрүлөт. Бий кыймылы бийге кызыккан адамдын бой келбетин түзөп, анын шыгын арттырат. Мисалы, ар кандай улуттагы бийлерди бийлегенде ошондой энергия топтойсуң деп айта алам. Мисалы, кээ бир музыкалар жай болушу мүмкүн, кээ бир музыка бат-баттан болушу мүмкүн. Секирип бийлейт, кыймылдап бийлейт, ар кандай ритмде болот бийлер. Биз кыргыз болгондуктан кыргыздын бийлерин бат эле өздөштүрөбүз. Ал эми ар улуттун бийлерин үйрөнүп баштаганда бизге бир аз кыйынчылык жаратат. Бирок ал ошол кыймылдарды үйрөнө берип, музыканын жардамы менен биз үйрөнөбүз ошол бийлерди. Гүлина Жаныбекова өңдү бийге кызыккан таланттардын шыгын арттырган Атай Угунбаев атындагы Талас шаарындагы Балдар музыкалык мектебинин алдындагы Кыял кеч би ансамбле 2004-жылы түзүлгөн. Талас областындагы бардык иш-чаралардын активдүү катышуучусу, бийге кызыккан мектеп окуучулардын башын бириктирген ансамблге быйыл 17 жыл толуп, ага элдик би ансамбль деген наам ыйгарылды. Бул мектепти бир 80ге жакын окуучу бүтүрүп, көйлүктөрүн алышып, мисалы үчүн жалпы билим берүү мектептеринде кружокто алып барыш үчүн мугалимдер жетишпейт да. Биздин окуучулар ошо жалпы билим берүүчү мектептерде ыр сабагынан, ошондой эле садиктерде, кружоктордо ар дайым сабак алып барышып, көмөк көрсөтүп атат да. Бул жагынан биздин окуучулар да айтсак болот, Талас облусу боюнча бардык эле мектептерде биздин окуучулар бүтүрүп алып, эмгектенип жүрүшөт да. Облустагы бүт иш-чаралар биздин окуучуларсыз өтпөйт да. Анткени бул биздин окуучуларга көп көңүл бурушат. Мисалы, мэрия тарабынан, область боюнча, министрлик тарабынан биз жаш балдарды өнөрүн өркүндөтүшүбүз керек да. Алар элдин астына чыгып, ар дайым өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп туруш керек да. Бул жагынан ошон үчүн бардык иш-чараларда биздин музыкалык мектептер иш алып барышат. Кеч би ансамблинде балдар 7 жаштан баштап тарбияланып, орус, украин, өзбек, тажик жана кыргыздын улуттук бийлерин аткарып келишет. Индияда, Түркияда, Өзбекстанда, Казакстанда өткөрүлгөн эл аралык конкурстарга, фестивалдарга катышып, байгелүү орундарга жетишкен. Кыргызстанда өткөрүлгөн бир катар фестивалдардын жана Сейтек улуттук балдары борбору уюштурган фестивалдардын активдүү катышуучусу. Эмгегибиз талыкпаган эмгектин артынан, көптөгөн ошол эмгектин артында балдардын ата-энеси турат, ошол ата-энелерге ыраазычылык. Балдарга анан дагы бир аябай баса белгилеп кетким келет. Ушул ансамбль түзүлгөндөн баштап, өзүм бий кадамын, бий өнөрүн аздектеп келаткандан баштап, ушул Сейтек борборуна терең ыраазычылык айтып кетем. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошонун башын жетектеп турган Челпакова Сабира Муслимовнага, ушул ийгилигибиздин көп эмгектердин артында ушул көптөгөн жакшы адамдардын салымы бар десем жаңылышпайт элем. Ошо Сейтек борборуна чоң ыраазычылык. Элдик бий ансамбль Кыял кеч деген наамды биз жакында карада алып отурабыз, өтө кубанычтабыз. Жылы Пунжаб, Индия мамлекетиндеги Пунжаб штатына 18-чи женский фестивалга катышып, ал жактан медальдарга ээ болгонбуз. 2010-жылы Турция мамлекетинин Анкара, Стамбул, Измир шаарларында өткөн чоң фестивалдарга, эл аралык фестивалга катышып лауреат болдук. Андан кийинки жылдары санап өтсөк, Узбекстанда өткөн Ташкент шаарындагы чемпионат Азия, ал жакта биздин кичинекей бөбөктөрүбүз гран-при жана биринчи орундарга татыктуу болдук. Кыздар назик, кыздар сулуу жашоодо деп талчыбыкта ийилген кыздар ар улуттун бийлерин өзүндөй кылып аткарышып, ар жыл сайын отчеттук концерт тартуулап келишет. Балдардын талантына талант кошуп, кыялдарын орундаткан Кыял кештин сапары байсалдуу болсун.